Сен адам болбойсуң. Баарыбызга тааныш бир аңгеме бар. Бир адам өзүнүн баласына ар дайым сенден жакшы адам чыкпайт, сен адам болбойсуң дей берчү экен. Арадан көп жылдар өтөт. Ал адамдын баласы ошол аймактын акими болот. Бир күнү иштеген жерине атасын чакыртат да: "Мени адам болбойсуң дечи элеңиз. Мына көрдүңүзбү? Мен эми бул чөлкөмдүн акими болдум" дейт. Анда атасы: "Мен сага аким боло албайсың деген эмесмин. Мен сени адам болбойсуң дегем. Эгерде адам болгонуңда атаңды алдыңа чакырбай, өзүң барып, ал акыбалымды сурайт болчусуң" деп жооп берген экен. Бул аңгемеден көпчүлүгүбүз күнөөнү балага оодарып калдык, Карасаң уяты жок. Баланы уялбай атасынын алдына чакыртыптыр деп ойлоп калабыз. А бирок маселенин экинчи тарабынан карап көрсөк, адам өз уулуна кичинекезинен эле жакшы сөз айтпастан чоңойтуткон. Ал ар дайым адам болбойсуң деп жээрип келген. Ушундай бир сөз бар: эгерде бир адамга 40 жолу жиндисиң дей берсең, акыры барып ал адам жинди болот. Ошондуктан мен бул теманы башка аспектилерден карап көрүп, төмөнкүлөрдү айткым келди. Эгерде атасы уулуна "сен адам болбойсуң" дегендин ордуна "балам, мен сага ишенем. Буюрса, келечекте элдин керегине жараган үлгүлүү бир адам болосуң" деп үмүт жана ишенич толгон сөздөрү менен баласын чоңойткондо, балким баласы жакшы болгон учурда, башчы болгон учурда атасын чакыртпай, өзү барып, анын колунан өөп, ал акыбалын сурамак. Жок дегенде бул тараптан баласынын адептүү болуу ыктымалын арттырмак. Ар дайым жаман сөз уккан бала жаман, ал эми ар дайым жакшы сөз уккан бала жакшы таасир алып чоңоет. Жогорудагы окуядагы бала кантет эле. Ал болгону атасынын айтканын кылды. Атасы сага "сен адам болбойсуң" деди. Баласы да өзү күткөндөй сыймыктуу адам болуп чыккан жок. Эми дагы бир жолу ойлонуп көрөлүчү. Сиздин оюңузча ката кимисинде? Баладабы же адам болбойсуң деп өстүргөн атанын туура тарбиясындабы? Же бул сөздүн балага зыяны тие тургандай эч кандай таасири жокпу?